То есть мындан ары эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө тоскоолдуктар болуп, баягы инвесторлорду кууп чыгып, айрым Өзбекстанга өтүп кетишке азыр жооп берсек, өздөрүнүн химиялык комиссияларды жөнөтөбүз. Азыр технологиялар бюджет эсебинен себеби дегенде ушул жерде жашаган элди кармап калышыбыз карайбыз. Сиз убакыт бергиле, бардыгы чечилет дейбиз. депутат болуп шайланган Моргун деген Бешаралды Өзбекстанга өрбөйтүп аттуу бүргүн катары чыгарып кетпей, биздин өлкөдөн ташып кетпей. Ушу биздин өлкөдө эле жумшап айылдарга тестер салабыз, башка салабыз деп туруш. Калган сайдын барлыгында лицензия бар. Эгер ошо сайын ушул учурда чаткал район көпчүлүк учурда алаттага карап калат дагы. кайсы саясий күчтөр партиялык системаны калтыралы деп атат. Эл болсо аны каалабай турат. Айылдын үстүндө турат экен. Бу дагы мындай коркунуч жаратып турган хвостохранилище экен. Бул компанияны токтотпойлу, тоскоолдук жаратпайлы, ишин улантып, баягы ишин алып кете берсин. Анан кийин эми мүчүлүштүктөр бар, сөзсүз болбой койбойт. Ар бир компанияда бар, ошол алтын компанияларында. Биздин планыбызда комиссия түзүп, экология жагынан, экономика жагынан комиссия түзүп жиберебиз деп атабыз. Бул эле Терек Сайга эмес, бүтүндөй Кыргызстандын булуң бурчундагы иштетип аткан, ушундай иштетип аткан жерлерге комиссияларды жөнөтөбүз. Алар келип комиссиянын жыйынтыгы менен Бишкекке барса, андан кийин отуруп алып, анан бардык компаниялар менен сүйлөшүүлөр жолу менен чечебиз бүт бардыгын. Мурдакыдай ошо чөнтөк кызыкчылык деген бирөөндө да эч кимде болбош керек. Бир эле бир депутат болуп алып, же болбосо министр болуп алып, же бир чиновник болуп алып, колунан келгенин жасап, өзү бир 10-15%-ын чөнтөгүнө алып, анан кийин калган продукцияны бүт чет өлкөгө чыгарып кетүү деген болбойт. Лицензияларды берүү боюнча мораторий жарыяладык. Жаңы кендергечи мисалы лицензия берүүнү токтотобуз. Иштеп аткан мекемелер иштерин улантат, бирок бардыгы менен кайрадан карап чыгабыз. Барып эле басып алып, тартып алып, же болбосо мамлекетке алып алуу жок. Азыр иштелип чыгып атат специалисттер тараптан. Бая концентрат катары чыгарып кетпей, биздин өлкөдөн ташып кетпей. Ушу биздин өлкөдө эле переработка кылып, анан готовый продукцияны алып чыгып кете тургандай кылабыз. Концентрат чыгарып кетүү боюнча, мындай ташып кетүү боюнча биз бөгөт коебуз. Буюрса ушул өзүбүздүн ичибизден, анан ошондо биз толук көзөмөлгө ала алабыз да. Бирок ошол эле мезгилде инвестордун да кызыкчылыгы болуш керек.